жакшы поварлар керек болуп атат. Өтө билбеген поварлар болсо деле обучаемый бар, үйрөтөбүз. Келсеңиздер, жардам бересиздер да. Без опыта келгендерди. Ооба, биз деле без опыт келдик. Мына без опыт келгендер уже башкаларга үйрөтүп атат экен. Буюрса сиздерге да үйрөтөт, О. Шефтер аларкы 5000 рубльдан шеф поварлардыкы, бир айдан кийин уже 6000 рубльдан чыгат шеф поварлардын зарплатасы. Аэропорттон тосуп алды. Ооба, аэропорттон тосуп алды, өздөрү алып келди. Ооба, бардыгын өздөрү решать этти. Ооба, жатаккана полный бардыгын решать этти да. Документтерди уже бүтүрүп беребиз да. Ооба, документтерди деле бүтүрүп берет экен. Чем Москвага караганда бул жерде арзан документтер. Зеленый карта 3600 рубль турат, регистрация 3,5 рубль турат. 6 айга договорубуз бар. 6 ай жилье бесплатное, абсолютно бесплатное. Тамак аш 2 мал тамак берилет бул жерде. Дагы тамак ашы деле бесплатный. Кыргызстандан Бишкектен келдим. 2 жума алдык Кыргызстандан Бишкектен келдиңиз. Ооба, Бишкектен. Билетти алып беришти. Ооба, билетти өздөрү алып беришти. Тосуп алды. Ооба, тосуп алды. Жатакананы берди. Ооба, жатакананы берди. Документти туруп атат уже өздөрү. Ооба, өздөрү туруп алатышат. То есть в зависимости, опять же, от того, какой ресторан и чем занимаются, но это может доходить, если рублями, то может до 1 000 000 рублей может доходить. Саламатсыздар, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер менен кайрадан эле Тез базар KG YouTube каналы. Өзүңүздөр билгендей эле бул жерде квартира берем, квартира алам, машина сатам, машина алам, жумуш керек, жумуш берем деген жана башка элге керектүү маалыматтардын баарын чыгарып турабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз кайрадан эле Тула шаарында турат. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Тула шаарындагы административный мекемеде турабыз. Буну көрсөңүздөр болот. Бир Ош шаарыны элестетсеңиздер деле болот. Ош шаарынын жанагы мэриясына окшош жер экен. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, оштуктар деле жакшы билет. Бул жерге келгенибиздин себеби, урматтуу мекендештер, сиздерге темада айтылгандай эле жумуш тууралуу сиздерге эң жакшы жумушту, жатаканасы бекер, регистрациясыны жасап берген, пропискасыны коюп берген, бардык документ жагынан жардам берген. Эгер сиз Кыргызстанда болсоңуз, сиздин билетиңизди алып берген, келгениңизден кийин аны аэропорттон сизди тосуп алган, жумуштардын, официальный жумуштардын баарын биз сиздерге чыгарып турабыз. Ушул роликте өтө сонун жакшы чыгарылыш болот, достор. Лайктан басып, катталып, достор менен бөлүшкөндү унутпайбыз. Урматтуу мекендештер, мурдагы чыгарылышыбызда дагы чыгарганмын ушул шаарды. Көпчүлүгү комментарияда жазган экен, ал жерде согуш болуп атабы, болбой атабы деп. Анан согуш жака жакын деп. Жок, достор, Тула шаары болгону Москва шаарынан 200 км алыстыкта. Болгону бери 3 саатта максимум жетип келесиздер. Пробкалар менен аралаш болсо 3 саатта жетип келесиздер. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, бул жакта мына Тула шаары ысык болгон үчүн тигилерди көрсөңүздөр болот, асманга суу чачышып жүрүшөт. Өтө бул шаар таза шаар экен. Эч кандай бул жерде согуш болбой эле. Бул жерде баары тынч. Эч кандай тагаларды көрбөйсүздөр. Эч кандай документ текшерүү болбойт. Анан бири-бирини бул жер жанагы Нокат районунда эле экен. Мындайча айтканда, кичине эле шаарча экен. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, коркпой, чалып, эгер сиздерге жумуш керек болгон болсо, келип өзүңүздөр иштеп көрсөңүздөр болот. Урматтуу мекендештер, анда эмесе сиздерге кухнянын ишини көрсөтүп берейин, эң главный поварлар үчүн иштей турган жери. Ошол себептен кухнянын ишини көрсөтүп берем. Бул жака кирсеңиздер, мясной цех экен. Бул жакты көрө берсеңиздер болот. Пока иштей эле экен, бул жак отдельный мясной цех экен. Теги морозильниктер менен баары бар экен. Бул жака өтө турган болсок, урматтуу мекендештер, өтө чоң экен ичи. Ичи лабиринт экен, азыр мен өзүм адашып кетейин деп жүрөм. Бул жагына кирсеңиздер, выпечка экен, нандардын баарын пышырат экен, ушул выпечкага дагы жумушчулар керек. Бул жака келе турган болсок, выпечкалардын баарын көрдүңүздөр. Бул жака келе турган болсок, бул жактар өтүп келе. Бул жагына кире турган болсок, урматтуу мекендештер, бул жер суши жасай турган жер экен, заготовочный цех, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Баары иштешип атат. Ишине мешать бербейбиз, бирок кеңири экен. Чындыгында
Адам кеңири эле иштеп, короче, поварларга удобство бар экен. Жана келип көрсөңүздөр да болот өзүңүздөр. Бул жагы диспетчерская экен. Заказ алып, заказ берип дегендей бардык заказдарды ушул жактан алышат экен. Бул жака өтө турган болсок, бул жагы пицца мейкер деген экен. Пиццанын баары ушул жакта жасалат экен. Ассаламу алейкум. Мынакей урматтуу достор, ана печкага салып пиццаны мощный кылып өз ээлерине азыр тапшырышат. Өтө иштерине мешать бербей эле көрсөтүп коеюн сиздерге. Посуданы көрдүңүздөр, бул жакта жумушчулар иштешип атат. Бул жака келе турган болсок, бул бардык горячий цехтын ичи экен. Горячий цехтын ичини көрсөңүздөр болот. Бунун ичи да өтө чоң экен, кеңири. Ровно бир 10-15 адам смело иштесе боло турган эле жер окшойт. Могул жерде бул жактарын көрсөңүздөр болот. Могулар лапшаларды уже суутуп, алып, короче, бардык немелери бар экен. Мынакей урматтуу мекендештер, сиздер менен кайрадан эле ушул заведениянын кыздардын башын, поварлардын башын бириктирген Икрам шеф-повар менен алып болсо интервью кылабыз. Анан бул жерде кайсыл тармактагы адамдар керек экендиги, анан бул жердеги баягы биримдик кандай экендиги тууралуу азыр Икрам шеф айтып берсин. Хош келипсиңер. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Не дейт, Дамир инибиз экинчи жолу келип турат. Бизге уже реклама тартканы. Биринчисинде катышпай калдык. Ошондуктан Тулага куш келипсиңер. Московская область. Бул жерде деген сет ресторан Мама Мия. 7 ресторан бар. Эң чоң ресторан ушул жерде, базада обучаемый ресторан. Ушул жерден полный поварларды дайындап, үйрөтүп, анан башка ресторандарга бөлөбүз. Каждый өзүнүн позициясын иштейт. Бизге деген жакшы поварлар керек болуп атат. Өтө билбеген поварлар болсо деле обучаемый бар, үйрөтөбүз. Бул жерде бизге деген сушистер керек, горячий цехте иштегендер керек, пицца мейкерлер керек, супту билгендер керек, европейская кухня, хоспер, шашлык, стейк жасаган поварлар керек. Ошондуктан бул жерде азыр Галкина, бул жерде самый чоң, эң чоң заведение, объект. Бул жерде деген уже 50ден көп поварлар иштейт. Цехтин өзүндө. Башка объекттерде эле уже 30дан, 20дан поварлар иштешет. Ошо бизге деген азыр ошо поварлар жетишпегендиктен бир поварыбызга чтобы нагрузка болбослугу үчүн көбүрөөк бизге жардамчы өзүбүздүн бүт туугандарыбыздан Кыргызстандан керек болот. Только Кыргызстан паспорт менен алат бул жака. Ошондуктан дагы эмне десем болот? Бул жерде мурда келгенимде биринчи келгенимде 15 эле адам жүрөт. Азыр уже 95ке келип калды. 95 киши бар азыр. В данное время 95 адам. Ал стажерлер өтө көп, семейнилер бар. Квартира жөнүндө айта кетсем, келгенде заранее паспорттарын жөнөтөт, Кыргызстандан билеттерин алып беришет. Ал билеттердин акчасыны зарплатасынан бөлүп кармап калат. Документтер, эч кандай документке чуркабайсыздар. Только анализге 2 жолу барылат. Анализге өздөрү жасап берет. Чем Москвага караганда бул жерде арзан документтер, зеленый карта 3600 рубль турат, регистрация 3,5 рубль турат 3 айга. Уже основание вот дактакартанын основаниясынан трудовой договор менен уже 3 айдан кийин 1 жылга продление болот. Кайра улантып кете берсе болот. 6 айга договорубуз бар. 6 ай жилье бесплатное, абсолютно бесплатное. Тамак аш 2 мал тамак берилет. Бул жерде дагы тамак ашы деле бесплатный. Только Кыргызстандан келгендер ошол кичине алысыраак болуп калса, если пешком жумушка бара албагандар, алар өзүнүн жанына жол киресин төлөп келсе болот жумушка. Бул жерге келген адамдын бар жогунан жардам берет экенсиздер. Просто андан бүт жагына жакшы иштеп берсе болду экен, Самый главный ошол более мына жоопкерчиликтүү балдар, кыздар, мына келиндер, ошондойлор керек болуп атат. Более ответственный. 3 эле нерсе требует этет бул жерде. Кухняда биринчиси жоопкерчилик, экинчиси тазалык, үчүнчү скорость, тездик. Вот ошол эле нерселер өзүнүн жумушун так аткарып койсо, бүттү. Баардыгы жакшы болот. Зарплатага келгенде ошо 1 ай зарплата 1 ай иштегенден кийин
уже 15 күндөгү задержка болот. Любой трудоустройствода официально задержкасы бар. 15 күндөн кийин уже 15 күн сайын уже зарплатасын алып баштайт. Саат сайын, күн сайын эч кандай задержкасы жок. Мына 95 уже биздин туугандарыбыз иштешип атат, бардыгы эле довольны, жакшы. Эми иш жакпай калышы мүмкүн, кыйналган болушу мүмкүн, андай случайлар деле толтура болот, эми көп эмес. Аларды бул жерде эмне дейт, жакшынай кылып узатып, биз кээбиркилердин акчалар жетпей калат, жолуна, жол киресин төлөп берип атабыз. Эмне дейт, Кыргызстандан акчасы жок келгендерге жардам беребиз. Өзүбүздүн фондторубуз бар, ошолдон бөлүнөт. Ооруп калгандарга дармектерине жардам беребиз. Кыргызстанга билеттердин акчасын алып беребиз, эч кандай проблема болбойт. Самое главное, ушул Мама Мия ресторанынын бизге требут эткен өздөрүнүн эмне деп коет, өзүнүн условияларыны полный так аткарып койсок болду. Биз биринчиден өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек, то что иш жүзүндө биз ишти коюп, анан эме кылып жумушка кечикпей, самое главное, биринчи очередте өзүбүздү көрсөтүп туруп, биз эмнеге способны экенибизди, анан биз айлыгым, акчам мынча азайып калды, мынча чыкпады, мынча жетпеди десе, ал вопросту эле карап туруп берилип атат ал бухгалтерия. Болот, туура эмес эсептеп коет, анча-мынча ал акчасын алып беребиз. Андан эч кыжаат болбосун. Самое главное, жатаканалар бардыгы четко. Дагы бир суроо, азыркы учурдагы айлыктар канча болуп атат? Канчадан алышып атат? Мындай ар кандай кээ бир без выходной иштеши мүмкүн, анан выходной менен. Азыр 6-1 иштесең канча алат конкретно? 6-1 иштегендердики азыр 80-90 чыгат. Если без выходной иштегендерге 90 миңден чыгып атат. Стажировка 1 жума, мурда 2 жума болчу экен, саатына 100 рубльден төлөйт. Если без опыта болсо, ошондо деген азыр 1 жума төлөп берет. Bir күндө 13 саат 1300 рубль иштейт. К1 категория 1ге өткөндөн кийин 3120 рубль төлөнөт. Bir айдын ичинде уже более опытный болгондон кийин К2 категория 2 ал 3500 рубльден төлөнөт. Пока ошондой. Если шефтер болсо, сураңыз, шеф-поварлар деле болсо келгиле, жумуш бар, жетишпей атат шеф-поварлар. Өзүбүздүн бир туугандарыбыз болсо жакшы, Кыргызстандан болсо, тем более балдарды кыргызча үйрөтүп, кыргызча сүйлөп, тех карта менен үйрөтүп дегенде бүт обученияга бизге кыргыз балдар керек болуп атат. Шефтер аларкы 5000 рубльдан шеф-поварлардыкы, bir aydan keyin уже 6000 рубльден чыгат шеф-поварлардыкы зарплатасы. Шеф-поварлардыкы bir aydan keyin 6000 миң карап, тесттен өтөт да. И уборкага, посуда мойкага, техничкалар ошолордун дагы керек эжелерге. Аларга 2600 рубльден, сразу эле айтып коеюн, 2600 рубльден төлөнөт, 200 рубльден саатына 13 саат иштешет. Ночь иштеген заготовкалар бар, алар деле 3120дан К1 менен иштей берет. Только деген ошо посуда техничкаларга 2600 рубль, жатаккана бекер, тамак ашы бекер. Кандидаттарга келген ошондой эсептеп чыксак, биринчи заготовщиктер керек. Заготовщиктер. Посуда мойка. Посуда мойкага керек. Техничка. Шеф-поварлар. Шеф-повар керек. Поварлар керек. Сушистер керек. Сушистер керек. И кондитерлер керек. Пицца-майкерлер керек. Пицца-майкерлер. И водительдер болсо дагы, хотя бир 2 адам болсо доставка деле алышыбыз мүмкүн. Сиздерге круглосуточный Жоопкерчилик и ответственныйге. Мынакей урматтуу көрөрүлөр, эгер сиздерге дагы жумуш керек болгон болсо, кайрылсаңыздар болот, келип бар жолудан жардам берет. Бирок документтер арзан экен, а? Арзан документи, самое главное ушундай. Анан деген бир комнатада, квартирада 4тен 5тен жашабайт. Двухкомнатный квартирада 2ден жашалат. Ушундай дагы вариант бар. Если семейный келип туруп 50% жашап туруп, бизге отдельно однокомнатный квартира бергиле десе, однокомнатный квартираны истемат кылып берет дагы, 50% биздин организация төлөп берет, ресторан. 50% өздөрү төлөйт. Ошондо 20 миңге ала турган болсо, 10 миңин организация төлөп берет экен, 10 миңи арзан эле болуп калат. Арзан. Кайсыл квартирага жашасаң, ошол жерге регистрация коюп берет, ошол жерге прописка коюп берет. Именно ошол жерге. Эч кандай милициядан, башкадан проблема болбойт, потому что официальный трудоустройствода иштегенден кийин бул жерде өзүбүздүн юристтерибиз бар. Любой жерден спорлошуп, башка кылып алып чыгып кетишет. Бул жерде жүрсөң өзү негизи милицияны деле көрбөйт экенсиң. Саат 4төн бери айланып жүрөбүз, бир да милиция көргөн жокпуз. Жак өтө жакшы шаар экен. Тынч экен, жакшы бирок. Сонун шаар экен. Сизге анда чоң рахмат. Салам алейкум.
Ошо күтөбүз жаңы келе турган мекендештер, сиздерди Мама Мия ресторанынан, Москва, Тульской области шаарынан. Баарыңыздан күтөбүз. Мынакей урматтуу мекендештер, азыр болсо пицца жасаган заведениядан дагы бири биздин эжебизден азыр интервью алып коелу. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы келе алган. Жакшы, рахмат. Ден соолугуңуз жүрөбү, настроенияңыз кайда? Баары сон. Баары жакшы. Жакшы. Канча болду иштегениңизге? Буйруса бир ай. Буйруса 1 ай болду. Мурда иштегенсизби, иштеген эмессизби? Жок. Иштейли. Кухняда иштеген эмесмин, магазинде эле иштегем. Без опыта келип туруп эле уже 1 ай болду иштеп атасыз. Жакшыбы иштер, кыйналбай? Сунуштар жакшы, өзүбүздөн кийинкилерге үйрөтүп атабыз. Уже үйрөтүп атасыздар. Үйрөтүп атабыз. Мына урматтуу мекендештер, кыргыздын биримдиги ушул жерде билинет. Бири-бирине жардам берүү, да? Коллектив кандай? Коллектив буйруса дружный эле, баары жакшы. Баары жакшы. Урушпай, талашпай эле жүрөсүздарбы? Сыйлашып, бирибизди жакшы көрүп эле иштеп атабыз. Сопсон баары. Болгону Туллада мурда биз келгенде 15 эле адам бар эле. Азыр болсо 90 адам болуп көбөйүшүп калыптыр. Жакшы. Бул биримдиктин белгиси, урматтуу мекендештер. Жана ушул бири-бирине жардам бергендин белгиси болот. Өзүңүз кайдан болосуз? Жалал. Жалал Абад. Москвада канча жылдан бери? Москвада 1 жыл жүрүп, былтыр кеткен Москвада. Быйыл Кайра Кыргызстандан келдим. Сиз Кыргызстандан прямой келдиңиз буяка. Келгениңизде билеттерди алып бердиби? Билет алып беришти. Аэропорттон тосуп алып келди. Жаткырды. Жаткырды, төшөгүздү алып барып берди. Эртең менен- Кроватьыбыз жок болчу, алып барып берди. Жаңы кровать коюп берди. Полный мемени даярдап берди. Алып барып даже курап берди. Даже катырып полный. Просто даярдап берди, моуну жеп кой деди, да? Жатып уктап кой деди. Жатып эле уктап, эс ал, эртең эле иш кылып берсең болду деп. Мынакей урматтуу мекендештер, бардык шарттарды сиздер үчүн кылып берет экен. Мына өздөрүдөн деле келсеңиздер, жардам бересиздер да. Жардам бересиз. Без опыта келгендерди. Биз деле без опыт келдик. Мына без опыт келгендер уже башкаларга үйрөтүп атат экен. Буйруса сиздерге да үйрөтөт, О. Ау. Урматтуу мекендештер, билеттерин алып берет, анан келсе аэропорттон тосуп алат, анан алып келип кайра квартирага киргизет деген сөздөрдүн бирине азыр ушул Кыргызстандан бүгүн свежий бирөө келиптир. Ошол себептен свежий сиздерге интервью болсун. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Жакшысыздарбы? Иштериңиз болду табы? Жакшы, рахмат, өзүңүздөр. Кыргызстандан жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдым, ооба. Кудайга Качан шүкүр. келдиңиз? Кече күнү келдим. Кече келдиңиз. Ооба, Алабукадан учуп келдим. Билеттерин полный алып берет экен. Кече кондум, бүгүн иштеп атканыма 1 саат болду. 1 саат. Уже сушини жасап атасыз. Уже жасап атам, ооба. Мурда иштегенсизби негизи поварда? Мурда жок иштебедим, бирок шаурмада иштеген болчумун, ооба. Бирок азыр колдон келип атат, үйрөтүштү. Азыр мына кылып атам го, 1 саат болду мына кылып атканыма. Урматтуу мекендештер, кече эле Кыргызстандан келиптир. Аэропорттон тосуп алды. Ооба, аэропорттон тосуп алды, өздөрү алып келди. Ооба, бардыгын өздөрү решать этти. Ооба, жатаккана полный бардыгын решать этти да. Документтерди уже бүтүрүп беребиз ба? Ооба, документтерди деле бүтүрүп берет экен, Кудай кааласа. Буйруса бүтүп. Урматтуу мекендештер, акчасы тууралуу сурайын десе болгону иштегенине эми 1 саат болду. Бүгүн стажировка экен, стажировка дагы төлөнөт экен негизи. Жана биздин байка айтып кеткендей. Анда жакшы, ишиңизге ийгилик, ишти кыла бериңиз. Буюрса кийинки уже шеф-повар болуп калсаңыз керек. Буйруса. Майлы. Işler iyi Болуп болып тұрмай. Ишти ала бериңиз. Болып тұрмайлы. Тынч болуңуздар, мекендештер. Мынакей урматтуу мекендештер, азыр болсо биз гаражы сыяктын ичине кирдик. Бул жерде эжебиз иштеп атат экен. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, жакшы. Иш кандай болду? Жакшы эле болуп атат. Кыйналбай иштеп атасыздарбы? Ооба, иштеп атабыз. Бул эмне куюп атасыз? Сырный Бул короче, каша. каша. Бул бизнес ланчка кетет. Ооба. İşleriniz жакшыбы? Ооба. Канча болду иштегениңизге? İştegениңизге канча болду? Бир 2 жумадай болуп калды го дейм. Экинчи жума. Кайдан келдиңиз? Кыргызстанданбы? Ооба, Кыргызстандан Бишкектен келдим. 2 жума алдык Кыргызстандан Бишкектен келдиңиз. Ооба, Бишкектен. Билетти алып беришти. Ооба, билетти өздөрү алып беришти. Тосуп алды. Ооба, тосуп алды. Жатакананы берди. Ооба, жатакан берди. Документти туруп атат уже өздөрү. Ооба, өздөрү туруп алып атышат. Бар жактан жардам берет. Ооба.
İşte bardağın ayrıca etken, belet baldı etken, İstanbul'da gitsenizdер, Buca'da gelsenizdер болады екен, жана башка областтардан келсеңиздер болот екен. Даже Чикагодон чалгындар деле бар экен. Ого деп. Ушул жерге келсеңиздер урматтуу иштеңиздер үчүн да вакансиялар болот, баары бар. Сиздерге жатаканасыны көрсөтө кетели. Бул жерде баягы көпчүлүгү общежитие деп ойлоп калбасын. Ошол себептен именно кайсыл жерде жатасыздар жана кайсыл жерде иштейсиздер деген нерсенин баарын биз дайыма көрсөтүп келебиз. И мындан кийин деле көрсөтөбүз. Мынакей бул эч кандай общежитие эмес, жана клуб, таракан, баягы аралаш эмес бул жерчи. Бул жерде өзүңүздөр болгон ушул бир комнатный квартира. Бул жерге болгон 4 эле адам жашайсыздар. 4 эле адам жашайсыздар дагы мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Свежий ремонт, бул жактарын көрсөңүздөр. Бардык полкалар бар, телевизор бар. Андан кийин отура турган дивандар бар. Жана ошондой эле бул жерде кухняда тамак жасайм десеңиздер, бул жерде газ, плита, газ бар экен, газ менен иштейт экен. Жана бардык условиялар бар, холодильник бар, микроволновка бар, самый главный. Бирок поварларга негизи кереги деле жок. Себеби жумуштан эле өзүңүздөр курсаңыздар, тойгозуп келсеңиздер болот. Көрсөтө кетейин, могул душ кабинкасын. Көрсөңүздөр болот. Могул душ, свежий ремонт, өзүңүздөр көргөндөй эле, мындай киргенде да приятный. Жуунганда деле настроенияны көтөрүп жууна бересиздер. Уборный деле ошол эми бир кир машина бар. Мынакей урматтуу достор, бул жерде, бул комнатада 4 эле адам жашайсыздар жана проживаниясы бекер. Мынакей урматтуу достор, өзүңүздөр көрүп кеттиңиздер. Жатаканалар бекер жана проживанияны беришет, самолеттон алып келип тосуп алышат, аэропорттон тосуп алышат, билетти алып беришет достор. Эгер повар болуп иштейм десеңиз, эч кандай сиздин опытыңыз жок болсо деле сиздерди үйрөтүп алышат, жана жардам беришет. Мынакей урматтуу мекендештер, бул жагы заготовочный залы экен. Азыр бул жак өтөлү дагы бренд шефтин өзүнөн биз болсо интервью алайлы. Бул жерде кандай, канча ресторан бар жана канча адам керек экендигини полный бренд шефинен алабыз. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Как ваши дела? Нормально, да. Все хорошо? Да, Очень тоже хорошо у нас тоже. Хотел спросить у вас, сколько ресторанов у вас есть? И сколько человек потребуется вам? У нас по городу Тула 7 заведений, 7 ресторанов, и мы не останавливаемся, мы идем вперед, стараемся открывать новые заведения. И у нас поваров работает порядка 150 человек на всех кухнях, по всем объектам. В общем, в целом у нас 150 человек, это только кухня. Это только кухня, да. Это только повара. Ну, на одной из них мы сейчас находимся, это заготовочный. Это фабрика, тут у нас доставка, тут у нас также есть ресторан. И, соответственно, мы делаем все тут заготовки. У нас тут кондитерский цех, пекарный цех. Как бы огромное производство. Есть полуфабрикаты. Есть полуфабрикаты, да, десерты, полуфабрикаты. У нас мясной цех, у нас коптильня своя. У нас пекаря свои. И, ну, как бы фронт работы большой. То есть, ну, Мамми это сетевой ресторан для семьи. Чтобы семья могла прийти и ну, полностью с детьми все отдохнуть. У нас там детские комнаты на объектах. У нас большое меню, у нас есть всякие блюда, начиная от кавказской кухни, заканчивая Азией. И как бы мы постоянно обновляем меню, у нас меню, электронное меню, мы постоянно делаем какие-то новые блюда, какие-то интересные фишки, и запускаем этого все прям в кратчайшие сроки запускаем это все в продажу, в меню. Именно в Мамми последний год. До этого у меня был опыт, я делал много разных меню, ну, то есть в разных ресторанах ставил меню, начиная от запуска. Если вот человек пришел, и он тоже может здесь карьеру развиваться, шефа или шеф-повара,
Так, да, но это, ну, главное, чтобы у человека было желание. То есть, если у него, да, конечно, это очень важный фактор. Как бы поварская работа это не легкая работа. Я когда пришел работать с поваром, мне вообще было 16 лет. 16 лет, да. И, ну, как бы сложно, тяжело, но если у человека есть цель, если у человека есть стимул, если у человека есть стремление, он как бы достигнет поставленных целей, он будет идти, добиваться, и вполне вероятно, он может стать бренд-шефом, он может стать, даже открыть свой ресторан и стать ресторатором. Ну, конечно, конечно. Кухня это же основа каждого ресторана. Если человек знает кухню, он может многое. Если не секрет, для меня тоже очень интересно, и для зрителей тоже, по-моему, очень будет интересно, сколько зарабатывает бренд-шеф, если не секрет. Я не могу, я не назову конкретную сумму, я вам могу назвать, да, назвать сумму, как это все лавируется, потому что, ну, бренд-шеф в зависимости от того, какая сеть, в зависимости от того, какое количество ресторанов, бренд-шеф может получать от 200 тысяч и выше, и эта грань, она не останавливается. То есть в зависимости, опять же, от того, какой ресторан и чем занимаются, но это может доходить, если рублями, то может до 1 000 000 рублей может доходить. Да, но это как бы и это еще не все, потому что может быть еще и выше. Вот, потому что обычно бренд-шефы становятся потом с учредителями. Да, 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 да. Мынакей урматтуу мекендештер, эгер сиздер дагы жакшы акчаны иштейм деген болсоңуздар, анда бренд-шефке чейин аракет кылсаңыздар болот экен. Ушул жерден келип, опытыңыздар жок болсо деле ушул байкелер жардам беришет, келип жакшы акчаны иштешке аракет кылыңыздар. Вам тоже спасибо. Да, вам за спасибо. интервью. Саламатсыздар урматтуу Москва шаарындагы мекендештер жана ошондой эле жалпы кыргыз элим. Эгер сиз жеке ишкер болуп, бизнесиңизге кантип өз клиентиңизди табууну билбей жаткан болсоңуз, анда береке.ру сайты жана тиркемеси жардамга келет. Өзүңүздөр билгендей эле, береке.ру сайтын жана тиркемесин Google Play'ден жана App Store'дон көчүрүп алсаңыздар болот. Ал тиркемеде ар бир адам өзүнүн карызын, штрафын же болбосо өзүнү кара тизмеден текшерип алса болот. Жана ошондой эле ал тиркемеде жумуш, квартира, мейманкана, медициналык жардам, юридикалык жардам, той кызматтар жана окуу курстары, алам жана сатам деген башка өзүңүзгө керектүү маалыматтарды алсаңыз болот. Жеке ишкерлерди да биз унуткан эмеспиз. Жеке ишкер өз бизнесин жүргүзүүгө, өз жарнамасын коюуга өзгөчө бир платформа түзүп койгонбуз. Береке.ру тиркемесине ар бир кирген адам биринчилерден болуп жеке ишкерлердин жарнамасын көрөт. Береке.ру тиркемесинин өзгөчөлүгү, мисалы, все категория дегенди басабыз. Бул жерден эгер сизге салон красоты керек болгон болсо, салон красотыны басат. Жана ошондой эле найти дегенди басабыз. Киргенде эле өзүңүздөр көргөндөй эле сүрөттөр турат, парикмахерская БКБ деп турат. Ушул жерде описаниялары жазылган жана киргенде эле сүрөттөрү жана ошондой эле услугалары жазылган. Андан сырткары ушул жерде эле видео түрүндө маалымат алса болот. Ал кандай салон жана кайсыл жерде. Саламатсыздар урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерди Бирик Кыргыз Бирик долбоорунун парикмахерскаясына чакырабыз. Ал жерде айымдар жана мырзалар үчүн бардык кызматтар бар. Ал парикмахерскаянын өзгөчөлүгү түшкөн каражаттан 20% кайрымдуулукка жана мекендин өнүгүүсүнө жумшалат. Өзүңүздүн чачыңызды алдырганча кайрымдуулукка да себепкер болуп кетиңиз. Береке.ру сайты жана тиркемеси тууралуу бардык кыргыз элибизге таратышка жардам бериңиздер. Лайктан басып, катталып, тууган уруктар менен бөлүшүп коюңуздар. Биздин максат кыргыз элин бириктирүү жана өз ишкерлерибизди колдоо. Баарыңыздарды Береке.ру сайтын жана тиркемесин колдонушту сунуштайм, себеби ал өзүбүздүкү.